Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар. Эфирде акыркы кабарлар деп эле баштайт окшойбуз. Бүгүн Бактыбай көкөбүз маегибизди. Чындыгында эле акыркы күндөрү аябай жаңылыктар көп болуп атат. Мынакей Кудай буйруса 22-жылдан баштап 4-жаштыкка киребиз деп турабыз. Адамзаты ошол өзүңүздөр билгендей эле 4-декабрдагы болгон күн тутулуу ошол 4-жаштыкка өтүүдөгү биринчи этап болду деп атат. Анын 12-синде экинчи этап, 21 декабрда уже 3-чү этап болот деген сөздөр болуп атат. Анда акыркы кабарларды Бактыбайкеден угайлы. Бактыбайке. Арбаңыздар, калың жұрт. Назгүл айткандай эле акыркы кабарлар болуп калды окшойт. Себеп дегенде жылдын аягы болуп атат. Жыйынтыктоочу жыл болуп атат. Мындай айтканда бир жылдын эле жыйынтыгы эмес, азыркы болуп аткан десе доорлордун да бир жыйынтыгы болуп аткандай. Ошон үчүн азыркы ошол ноябрь айынан кийинки бул декабрь айынын ичинде өзүңөр билдиңер, биринчи ай тутулду, андан кийин күн тутулду. Бул ар бир тутулууда энергетикалар өзүнчө бир күчтүү топтолуп жерге келе баштайт. Ал келген энергетикалардын баары бул адамзатка, адамдын аң сезимине чоң өзгөрүүлөрдү алып келет да. Мына ошол өзгөрүү ошо 4-декабрдагы күн тутулуудан бери башталып атат. Ана өзүңөр деле сезип атсаңар керек, уйкуңар башкача, өзгөрүү сезимиңер башкача, кандайдыр бир алдыда бир максат жоголуп кеткендей болуп, ушунчалык эле бир кызыктай акыбалга баарыңар түшүп атсыңар. Себеп дегенде биздин аң сезимдер мына ошол боштукка мындай кирип аткан учурда башка бир аң сезимдин жыштыгына кирип аткансыздар. Ошол улам буларды баягы этап койгон нерсеси, ар бир этапта өзүнүн чыңалуусу болуп атат. Ошол жыштыктардын айтканда жанагы тербелүү толкундардын күчү улам күчтөнүп атат да. Ошон үчүн буларды этап коюп, адамдардын аң сезимин ушул жаңы жылда, жаңы 2022-жылда жаңы этапка которуп атат десек болот да. Бактыбайке, мынакей 22-жылы уже жерде башка жашоо болот деп атат да. Уже 4-жаштыкка окончательно кирип атабыз деген сөздөр болуп атат интернет булактарында. Ошондо 3-жаштык жабылып атабы же аралашып эле жүрө беребизби дагы эле? Мисалы ошо 3, 4, 5 жаштык деп биз азырынча таанып атпайлыбы? Андан башка да жаштыктар өйдө кете берет, өйдө 144 миң жаштык бар дейт. Биз ошонун үчөөүн гана үчөөүн базып өтүп атабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү дегенде ошо адамзаттын азыркы жашап аткан жаштыгы 3-чү болгондуктан мына ошо жаңы жылдан кийин бул 4-жаштыкка өтүп атабыз да. 4-жаштык бул эми баягы мындай айтканда өткөрүүчү жаштык болуп саналып калат. 3-төн 4-төн 4-кө, 4-төн 5-ке болуп ортосунда бир көпүрө болуп атат да. Мына ошол жаштыкка келдик. Эми ошол жаштыктын ичиндеги өзгөрүүлөр баягы 3-жаштыктын эшиги жабылат дешип атат, дарбазасы. 3-жаштыктын дарбазасы кайда жабылып резко эле анда жабылып калбайт го, бир кандайдыр бир убакыттар белгилет. Ошол эле 4-жаштыктын ачылышында адамдарда ойгонууга аябай күч алат. Мисалы биздин билишибиз боюнча аталар дүйнөсү деп коет, бизге жакын турган. Мына ошол аталар дүйнөсү менен азыр 4-жаштыкта биригүү башталат да. Биз ошондуктан ошол 4-жаштыкта көздөр ачылып кеткендер, же болбосо сезимдер ачылып кеткендер саякаттап коет. Мисалы өткөн дүйнөсүндөгү мурунку жашоолоруна чейин барып келе алгандар арабызда аябай көбөйө баштайт. Түпкүлүгүнө барып келгендер да көбөйө баштайт. Эми баягы экөөнүн айырмасы түпкүлүк эң башаатындагы адам жаралганда булак. Ал булакка да барып келгендер болуп, ал менен да көрүп келгендер болуп, аң сезим ушунча кеңейет да, көп нерсеге аң сезим жете баштайт да. Бактыбайке, интернет булактарында айтып атат го, ушул 12-12-сине чейин жана ата тек менен биригиш керек деп. Ошого чейин деп атат да, тим эле. Чейин дешип атат, мына кандай болсо да мына жагы созулат да, бир күндө
бар болуп кетпеппи. Акырындап ошо 4-жыштыкта ошо биригүү башталат. Башталды деп койчу, алдан кийин узартып айтайын. Башталат да. Мисалы түшүнүүгө адамдардын түшүнө ата тектер кире баштайт. Алардын энергетикасындагы азырда тулуу жүрүп атпайлыбы? 7 күнгө деп назначение кылып, 7 күн жүрө деп ошол ата тектердеги небир касиеттер бар да. Муштай касиеттер болгон да мисалы. Ошол касиеттерди энергетикасы менен урпактары биригиш керек да, ошол касиеттерди кабыл алыш керек болуп атат да. Себеби аларды кабыл алганда урпактарда күч болот өздөрүнчө. Өтүүгө бир ушунчалык күч кубат түрткү берет да, ошол алып аткан нерсе. Ошон үчүн ата тектердин энергетикасы менен биригүү жөрөлгөсүн аруу топ деп аталганбыз да, ошол аруу топ аткарып атат бүгүнкү күндө. Чын кечеги мурдаңкы болгон тунууларда ошондой байланышка чыккандарда өздөрүнүн чыгып тайта тайнесин көргөндөр бар, чоң апа чоң аталарын көргөндөр бар, учурашкандар бар. Алардан бир кандайдыр белектерди да алып түшүп атат. Булардын баары энергетический түрдө, баарыңар билесиңер, ошо энергетический түрдө нерсе баары бир материальный дүйнөгө киргенде адамдын ою менен ал материализовать этиш керек да. Ошондой бир иштерди жасап жатышат да. Бакытбек эке, ошондо ушул процесс ушул тунууга катышкандар деле болуп атабы же бүт элдин баарын деле ата тек менен биригүү болуп атабы? Бул баарын деле болуп атат, болгону баягы өсөк сыяктуу болуп, аруу топчу. Өзөк, Өзөк болуп, өздөрүнөн өткөзүп, буну билдирип, анан мисалы элге да көргөндөрүн айтып, кандайчы бул элге да бир жугумдуу болуп, ошол энергетиканы таасир тарап атат да. Бакытбек эке, ошондо мынакей аруу топ медитация кылып атыптыр да. Андан башка мага да жазышып атат да элдерчи. Бул ата тек менен биригүүдө кандай техникаларды кылсак болот? Куран окуп, ниет кылсак эле боло береби? Кабыл алдык деп эле койсок боло береби? Куран окуп дегендейчи. Билбейм, Куран окусаңар деле, намаз окусаңар деле, дуа кылсаңар деле баардыгы силердин ниетиңерден да. Эгерде ошо ниетиңерди койгондо жүрөгүңөр ачык болсо, силер бул нерсени бат кабыл аласыңар да. Эгерде аны адамдын баягы орусча айтат, осознанность деп коет го. Ошо билип алган нерсе жакшы да, сен билбей алганда көп нерсе билбей аласың. Билип ушундай болуп аткан экен деп адам кабыл алганда адамдын түшүнүгү аркылуу бул нерсе сиңет да. Ошондо кандай сөздөрдү айтышыбыз керек ниет кылып? Мисалы оюң менен эле ошо биригип атканды өзүң элестесең, биригип атасың ата тектергечи. Ошондой ойдо болгондо сиздин ошол оюңуз менен жан бирге да. Дайыма ой каякта болсо жан ошокто дегенде ошол энергетиканы тарта баштайсыз да. Ал тартканда мындай чыкканда ошол ата тектерге сиз эшикти ачып бергендей болосуз да өзүңүздөгүчү. Буга чейинки бул эшиктер жабык болчу башта. Анда санда гана кирип кетип аткан. Себептен де бир кандайдыр бир нерселерди сактап жаап келген. Буну азыр ачып берип атат да. Ошон үчүн биз ата тектердин дүйнөсүнө биригип атырык деп айтып атабыз да. То есть ата тектерге кошулучу эшикти ачып аткан болот экенбиз да, Туура. Мисалы айтканда кандай десем, бул жөнүндө мурунку илимде айтылган боюнча мисалы күн зымырап жаңы доорго кирип баратса, күн галактика аны ээрчип жер ай энени ээрчитип алып кошо кирип баратат да. Ошонун ичинде зымырап биз да ошол ата тектердин дүйнөсүнө зымырап кирип баратабыз. Ошон үчүн жолугуп калганда ата тектер менен мына биз жолго келип калдык да. Ошондо биздин жүзүбүз жер карабаш керек да. Эмне кылып койдуң эле кара, эмнени кыйраттың эле деген суроолор болуп калышы ыктымал да. Биз ошон үчүн жер карап калбай мындай башыбызды көтөрүп ушундай достойный биз мына келдик, достойный кирдик, достойный силер менен жолго атабыз деген бийиктикте карабашыбыз керек да өзүбүздү. Сон. Бакытбек эке, бир маекте сиз айттыңыз эле да, 2 күн чыгат депчи. Ошол экинчи күн чыктычу элекпи? Экинчи күндүн өзү энергиясы пайда боло баштады. Мен да ушинтип уктум да. Бирок өзү көрүнө элек да. Бул эми баары бизден аң сезим багы жаап турат да булардын баары. Биз качан толук буга энергетикабыз ишенип же энергетика ошону пайда кылганда анан бул энергетика доступный болгондо биз экинчи күндү көрө баштайбыз да. То есть экинчи күндө эле могу бизде кадимки эле күн сыяктуу эле пайда болот экен да анда,
анткени мисалы башка дүйнөлөрдө 2 күн 8 күнгө чейин бар да, бул үй бүлөлүк күндөр деп коет экен. Ошол экинчи күн чыккан жерде адамдын ичинде да эч терс эч нерсе болбойт да. Баардыгы бир ушунчалык жарыктаа болуп калат да. Ошон үчүн экинчи күн азыр бүгүн эле чыгат деп билип атабыз. Баары эле билип атат, бирок бул чыга калганда биз адамдар көтөрө албайбыз да, себеп дегенде биздеги ички сезимде караңгылыктар бар, аң сезимде караңгылыктар бар, алардын баары көтөрө албайт да. Ошон үчүн бул постепенно акырын иш болуп азыр жылып аткан учур да. Биздин адамзаттын аң сезими буга даяр болмоюнча анда экинчи күнү чыкпайт экен да. Эми азыр мына өзүңүз айтып атпайсызбы, буга 3-чү жыштык, 4-чү жыштык депчи. Мына 4-чү жыштыкта кандай болбосун адамзаттын аң сезими даяр болуш керек да. Себеп дегенде биз 5 көтөбүз. Бул 4-чү мындай айтканда көпүрө өткөрүшү эле өткөрүп берүүчү гана нур болуп атпайбы? Ошону өткөрүп бериш керек да. Ошон үчүн бул 4 көпкө деле узабай тургандай да. Мисалы ал бир көтө бир убакта 4 токтойт да. Коридор. 5 көтүп кетебиз. Коридордо кирип баратабыз. Сон. Рахмат Бактыбек. Мен бүгүн сизден сурайын деген вообще жана кундалини энергия жөнүндө сурайын дедим эле да. Мага да ошону жазышып атат. Кундалини деген өзү бул эмне болгон энергия? Кундалини эме башка тилде башкалар кылып аткандан көрүнчө йогтор буну аткарып атат да. Кундалини деген бул кыргызча учурчак да. Учур. Ошол учурдун энергетикасы бүгүн бизге берилген илимдер боюнча адамдын дана кыймылчагында уктап жатат да. Ошон үчүн баягы бизде жамбаш деген аты да ошодон калып атат да, жан башында депчи. Жан башта ошол уктап калган энергетика да. Мисалы таза күч келгенде, адам таза күч келгенде ошо кундалини кандайдыр ойгонуп кетип атат да адамдарчы. Бир ошондой бир невозможный жерден адамдар аман калып калып атат да. Мисалы өлө турган жерден өлбөй калышып атпайбы? Ошол маалда ошол кундалинин күчү какой-то ойгонуп кетип, адамдар ошол бир акыбалга туш келип, ошол акыбал куткарып калып атат да. Адамды ошол кундалини деген адамда уктап жаткан нерсе, бирок ошол бизге берген илим боюнча бул кундалини деген эң башы адам жаралганда Кудайдын учуру да бир келет да адамгачы. Анан качан адамдын ою бузула баштаганда же ал жака чуркай баштаганда, өткөн чак келе чакка кире баштаганда, учурчактан айла жок, үзүлүп калат да. Ошон үчүн ушул омуртка аркылуу бул процесс жүрөт, жылып отуруп келип ушул биздин куймулчакта уктап калат да. Куймулчакта бизде өткөн чак, келер чак, мындай 3 илтиги сөөк да. Ошол ортосунда учурчак болот да. Мына ошол уктап калган учурчакты азыр адамдар өзүнөн өзү билип билбей көтөрүп аткан учур, бирок буну билип жасаган өтө эле жакшы нерсе. Анан каяка барып кошом деп да жолдорду түшүнбөй атат, себеп дегенде ошол учурчак биздин оң менен сол мээңдин ортосунда жайгашкандыктан аны биз баягы гипофиз деп айтышат го мындай. Ошол жерде Кудайдын учуру турат. Кудайдын учуруна адам бириккенден кийин жанагындай процесстер өзүнөн өзү сактоочу, куткаруучу же ушунчалык бир керемет жашоо адамда ачылат да. Деги эле жана айтат эмеспи? Адамда 4 дүйнө бар депчи. Биринчи акыл дүйнөсү, андан кийинки сезим дүйнөсү, анан жан дүйнө. Бирөөдө биз үчөөнү билебиз да, анан 4-чү дүйнөнү тааныбайбыз да. 4-чү дүйнө деген бул керемет дүйнө бар да. Ошон үчүн адамдарда бул керемет дүйнө жабык. Эгер учурларды учурга бириктирген болсо, адамдын өзүндө ошо керемет дүйнө ачылып берет да. Пеки, эмне үчүн мынакей бүгүн кундалинини ойготуш керек? Себеп дегенде бүгүнкү азыркы келип аткан жаңы доор бул өзүң деле коюп атасың. Бул Кудайдын доору да, мындай айтканда Кудайдын энергетикасынын доору да. Эми ал доорго биз биригиш үчүн сөзсүз бир учурду көтөрүшүбүз керек, жана учурду бириктиришибиз керек да. Кудайдын жашоосуна кириш үчүн деген сөз да. Ошон үчүн бул жана орусча айтып аткан моменти сейчас деп эле ушунда болгула деп атпайбы? Бул моменти сейчас деп эле айткан жок, бүт аалам жашоосу дал ушундай жашоо да. Аларда мисалы келечек бизге окшоп өткөн чак деген жашоо жок. Аларда бир гана учурчак бүгүнкү күн менен жашайт да. Ааламдын мыйзамы. Бизде да ошол мыйзамга өтүп аткандыктан биз ошол учурчакка биригиш керек болуп атат. Эми карасаңыз, кундалини вообще аң сезими көтөрүлө элек адамдарда
кундалини ойготуп алса бул эме коркунучтуу эмеспи? Туура эмес жакка пайдаланып жиберишпейби дейм да. Жок, андай да бар. Ошон үчүн о илимдер берилип атпайбы, илимдер жолдо берилип атат. Бул бир. Экинчи жагынан биз өтүп аткан, жаңы келип аткан энергетикалардын баары биздеги ошол терс ойлоочу нерселердин баарын жаап атпайбы? Мен ойлойм адамдын оюна андай терс ойлор келбей калат депчи. Себеби бир гана Кудайдай сезим, Кудайдай бир ой, бийик сапатта болуп калат да адамдардын ою. Ошон үчүн азыркы учурда бул келип аткан туура эле. Эгер мурун болсо, возможно, кундалинге көтөрүп алгандан кийин адамда могучий силасы ачылып кетип атат, аябайчы. Анын колунан баары келип калып атпайбы? Ошон үчүн бул жагында мурун коркунучтуу болсо керек да. Адамдар ачып алгандан кийин алар ал күчтү ар кандай жака пайдаланып жүрсө болмок да. Азыр биринчиден аң сезимди ошого өстүрүп баратат. Экинчи жагынан адамдар ошого даяр болуп баратат да. Баягы тазаланууну да атабыз, арыланууну да атабыз. Ушулардын баары биз өзүбүздү тазалап, ушунчалык бир кудайлык бир сапатка өтүп баратабыз. Себеп дегенде жаңы энергетикалардын баары үстүндө бул Кудайдын энергиясы деп айтылат да. Например, азыр кундалинини ойготтук деп коеюн. Бирок ал кайра эле уктап калышы мүмкүн да. Мүмкүн, толук мүмкүн. Толук мүмкүн, Себеп дегенде вот жанагы сиз угуп атасызбы? Частота деп коет экен. Бул энергия көтөрүлүп атат, термелүү толкундарчы. Атабыздан келип аткан энергетиканын баары булар жогорку энергиялер да. Ошон үчүн аны биз кабыл алган сайын биздин да өзүбүздүн ошол частотабыз тазарып, термелүү толкуну менен ошол жыштык менен биз көтөрүлүп баратабыз да. Ошон үчүн биз адамдарга сабак өткөндө же адамдарга айтып атканда баягы өзүңөрдүн оюңарды эки каштын ортосунда кармагыла депчи, же болбосо төбөңөрдө кармагыла депчи. Себеп дегенде бул чакраларга карата адам жашоосу да, мисалычы жыштыгын кармаганчы, канчалык биз жогору жакта өзүбүздүн оюбузду кармаганда биз жогорку жыштыкта болуп калабыз да. Эгер жогорку жыштыкка өзүбүз мындай адат сыяктуу ага көндүрүп алсак, мисалы ылдый түшүп кетпей турганга көндүрүп алсак, адат кылып, адатка бирдеке кылган. Анда адамдарга бул жаман ой да кирбей да калат да. Жанагындай жаман нерсе кирбей калат. Кандай болсочу, адамдар өзүн көзөмөлгө алып калат да. Бактбеке, мен жакын эле арада ошо бирөөлөр менен сүйлөшүп анан жомок айтпачы деди да магачы. Алтын доор жөнүндө айтсам, жомок айтпачы деди да. Анысы кандай ушундай жомок ишенмеген адамдарда деле кундалини ойгонобу же ойгонбойбу? Азыркы учурда мисалы осознанно деп коет, адамдар билип ойгонгон аябай жакшы. Себептен алар тездик менен өзү билет, теңиз менен анын аң сезими бат өзөт, буга карай өнүгөт, өзөт. Аң сезими ойго акыбашы максимал тартат да. Бул бат болчу нерсе да. Анан ойгонбогондордун баары бир кандайдыр кыйынчылыкка дуушар боло баштайт. Мисалы ал карабайт сенин байлыгыңа, бийлигиңе, эчтекеңе карабайт да. Себептен ал энергетиканын жыштыктын өзү башка да. Ошон үчүн алар кыйнала башташат да, кыйнала баштайт. Анан айла жок бул жан дүйнө бар да кызмат кылып аткан. Ал өзү изденип атат да, жан дүйнө өсүш керек болуп атат да. Анан баягы өсүп аткан адамдар анын көзүнө көрүнө баштайт. Алар менен сүйлөшө баштайт. Аларга мурун укпаса, сиз азыр сага айткандай бул жомок жашоого акта жомокту айтпаса, жок анда ошол жомок жашоого өздөрү кандай киргенин билбей калат да, ынанып. Так, Бактбеке, ошол кундалини ойгонгондо балкууга түшөсүңөр деп атпайсызбы? Кундалинини көтөрбөй эле балкууда боло берсе болбойбу? Болот, балкондорго жетсе болот, бирок баягы кундалини бул таза тунук жетесиң деген сөз да балкуугачы. Калган нерсе ата тектен келе аткан энергетикалар бар, күчтүү энергетикалар бар. Адамга баягы ошо энергетика киргенде баягы вибрациясын көтөрүп жиберет да. Бул баары вибрация кылат да. Көтөрүп жүргөндө адам өзү балкууга кирип кетет да. Ошондо балкуу биздин башыбызда эле болобу же денебизде дагы? Баардык ошол точка, мисалы бизде приемный антенна бар да бизде. Төбөдө деп коет го, төбөңөн урсун окуй, төбөсүнөн уруп коюп тур деген сөздөр бар го. Дал ошол төбөнүн ачыгынан келип турат да. Адамдын төбөсү ар дайым ачык болуш керек. Эгер туюк болсо, нурдун өтүшү кыйын да. Вот ошол төбө жабыктан адамдар ооруйт, кыйналат, баарынча. Анткени алардын жүрөгүндөгү бизди жүрөктү жаап турган же кармап турган көңүлдүн энергетикасы бар да, суюктугучу. Ошол энергетика жабылып калса, адам өзүнүн жашоосунда ар кандай нерсеге чалдыгып ооруй баштайт да.
ошо жаңа көңүл баарым чечет деген ошо да көңүл баарын ачкычы депчи. Катан адам күлүп турганда, жан дүйнөсү ушунча жыргап турган убакта Кудайдын энергетикасына адам ачык болот. Эми ошондо кундалинини ойготуш үчүн обязательно практиканы жасаш керекпи же жазбай койсо деле бул жана вибрациянын энергиянын таасири менен ойгоно береби? Ойгоно берет, бирок сен айтып атпайбы кыйналып ойгонушат депчи. Мындай десе, мисалы сен бүгүн эчтеке билбесең, мисалы ары топто көп эле билбей кирип атпайбы? Анан бир кийине биринин айтканын бири ээрчип эле ушундай турбайдан адамдын көңүлү ааламга бурулуп калып атат да. То есть ошо дүйнөнүн бар экенин, мындай болот турбайбы, бир адам ой кеткенде эле баягы максимал ошол ойлорду тартып атат да. Көпчүлүк адамдар билип билбей туруп эле өздөрү ойгонуп кетип атат да. Ошо балкууга билбей туруп эле кирип кеткендер бар да, балкуу экенин вообще билбегенчи. Андайлар да болуп атат да. Ошон үчүн бул десе келип аткан энергетика бүгүн бизге не только бир гана энергия менен биздин клеточный уровеньде да, бар аң сезимдүү да. Бул жака да ошол жайгашып аткан учурда бул энергетиканын барчасы биздин аң сезим десе эле биз бир эле бир нерсени ойлоп калабыз да. Биздин 7 чакранын ар башка аң сезими бар. Адам ушунчалык неме да. Анан ушуларды биз баягы билип, ойготуп, барып бириктире баштаганда адамдар бүтүндүк аң сезим башталат да, бир кудайлык аң сезим. Эми ошонун баарын жасай турган Кудайдын өзүнүн энергетикасына кириш керек да. Ал бизде учурда. Бактыбек, манас айтып атканда, ошондо кундалини ойгонгон болот да, балкып. Ар кандай манас айтып атканда ар кандай негизи эле биз манасчы, манасчы эмес деп бөлүшөт, мисалычы. Чынында ар бирибиздин генибизде манас бар да. Бүт эле бул адамзатта бар нерсе да. Манас улуу жогорку акыл эс да. Анан бар да, анан бул эме кыргыздарга бул түзбө-түз аябай жакын нерсе да. Анткени ошол өзөктө кыргыздар отурбайбы? Анан бул манас айтып атканда, манас өзү деле айтылып атканда бул адамдардын ошо манастын касиетин же ошондой нерсе калмалганын жүрөгүндө биздикине чейин башкачараак болгон, башка адамдар башкача болгон от бар да. Манасчыларда. Анан эгерде ошо манасчы ошо манасты чын дили менен айтып, чындап манаска берилгенде бул от чоңоет. Оттун көлөмү чын, то есть аурага чыгат да бул эми баягы. Аура калып анан ошол манасчынын аурасы баягы илгерки башлаганда энди айтып атканда жамгыр жаап жиберген, шамал келген дешет го. Бүтүн стихийнин 4 стихий иштей баштаган да. Манастын күчү мененчи ошол бул энергия да өзүнчө чоң энергия. Биздин да ушул азырдагы манасчыларда мына ошондой нерсе ачылганда мындай деп айтылат, булардын энергетика өсө күчтүү болгондуктан жанынан өтүп бараткан кишилер деле ойгонуп кете берет да, себептен анын энергетикасы бул күчтүү да. Баягы нерсени ойготуп жибериш ыктымал да. Такой варианттар бар да. Мен ойлоп турмун да, ошо манас айткан адамдарда кундалинису ойгонуп, көтөрүлүп, анан жанагы балкууга кирип туруп анан манас айтышат депчи. Ала балкуу, ала тунуга эле кирет да мындай. Байланышка кирет. Трансқа, Балкандар ас болуш керек деп көрүлекми балкып кеткенинчи. Ошол жерден суроо берип атат да. Манас айткандардын манас айткандар 5-жыштыкка тезирээк киреби башка адамдарга караганда деп. Баягы манас өзү жогорку акыл эстеги жыштыктагы энергетика болуп атпайбы? Анча ал кайталап атыр да. Мисалычы, батып кетет да. Мисалы жөн эле адам бир күндө 24 сутка болсо, ошо 24 сутканын жок дегенде баягы 10 саатын деп койчу, күндүзгү саатында эле мен учурдамын, же мен жарыкмын, мен сүйүдөмүн деп бул сөздү улам оюнан кетирбей турса, бул адам деле ошондой бийикке резко көтөрүлүп кетет. Ошол жарыкты тартып атып толтуруп атат да, ошол энергетиканы өздөчү. Ол резко бийиктеп кетет. Айтсак эле ошол толо берет экен да. Бул чакырыкта, бул баягы энергетиканын чакырыкта өзүнө чакырыкты кабыл ала башташат да. Энергия да bunun барчы. Жанагы мен манас айтам деп ниет кылышып атпайбы? Мен манасчы болом депчи. Ошондо алар ошентип ниет кылганда манастын энергиясына толуп атабы? Алардын ниет кылган нерсе дайыма бир аткарыла турган нерсе да, бирок биздин ниетибиз туруксуз да.
диеттеген бүгүн бар эртең жок ал алмашып турган энергетика да. Биз ошо диетибизге туруктуу кармай турган болсок, не только манас башка сендеги бир окумуштар немелер ачыла баштайт да, таланттарчы. Көрөңгүлөр жатат да бар биздечи, ошо көрөңгүлөрдүн баары ойгонуп кетет да. Сон. Дагы бир сонун суроо берип атат биздин көрүүчүлөрдөн. Биз 5-чи жыштыкка өтүп дейт, 3-чү жыштыкта калып калган мал мүлкүбүз эмне болот дейт. Мисалы ошол эле жаныбар деп коелу көпчүлүктө, булардын ошол 5-чи жыштыкка атайын ылайыкталган же болбосо ошол жактан келген жаныбарлар бар. Аны биз билебиз. Мисалы мышыкты айтабыз, итти айтабыз, атты айтабыз да. Булар ошо бизде мурунку биз жашоолорубузда бир ушул жогорку жашта жашаганбыз да. Алар да биз менен жашаган, качан биз төмөндөп кеткенден алар да биз менен төмөн келишкен жандыктар да. Мисалы ошонун ичинде эле жанагы биз айтып аткан дельфиндер, киттер, ошол немелер бар да. Мына основном дельфин менен киттер булар бизден да жогорку жыста турган акылдуу заттар болот, акылдуу нерселерчи. Анан бирок негеде ошол жерге ошол материализация болуп жаралып, кандайдыр бир жардам беребиз деген адамзатка бир ошондой өздөрүнүн бир кызматтары бар да. Ошол жагынан биздин жаныбарлардын көбү өтпөй калышыптыр балайка. Себептигине мисалы эт багытындагычы адамзат жеп жүргөн этти бул адам жерде керектелип калган үчүн аны жаратып берген да. Мисалы эт жеш керек, адам жеш керек болгон да. Яны эми ал адам эттен кутулуп аткандан кийин ал жаныбарлардын аякта жаралышына мисалы жок да, мисалычы. Кереги жок алардын. Кереги жок. Муктаждык жок. Ошон үчүн алар өздөрүнүн кызматын кылып, кайра эле ошол башка демеге ошондой дагы кызмат кылып кете берет. Бактыбек, азыр ушундай суроо болуп атат да. Эгерде биз менен мышыктар, иттер, аттар, жылкылар мурунтан бери эле жүргөн болсо, аны эмнеге биз жерге келгенде жылкынын этин жеп баштадык? Эми бул адамдын асези, мисалы Кыргыздан башка улуттар жечү эмес, билесизби? Түрктөр жебейт да, точно билем. Кыргыздага негедер бул жоопкерел тоодо жүрдүк, неме возможно ошонун кубаты керек болгон болуш керек. Анан эми бул бүгүнкү күндө мындай да, бүгүнкү күндө адам аң сезип жетиле турат да. Мисалы үйгө эле мышыгыңарды карасаңар, мышык адамдын ооруган жерин сезет да. Келип ооруган жерде жатып алат. Ал эми ит болсо ошо үйгө келип аткан терс энергияны мисалы ажал болоону эле буларды көрөт. Ошо уул жүрөт. Аттын көзү болсо бул туаса эле көз ачык да, аттын өзүчү. Булар жогорку дүйнөнүн жогорку жыштыгын кармап жүрөт да өздөрүндө. Анан ушу балдар жөнүндө да көп суроо беришет да, негизичи. Мен азыр интернет булактарынан угуп аткан боюнча, азыркы төрөлүп аткан балдар 6-чы жыштыктан келип аткан балдар дейт го, Биз азыр айтып атпайбызбы, азыркы төрөлүп аткан балдар булар 6-чы растанын балдары деп коебуз го. Ошол 6-чы жыштыктан келип төрөлүп аткан жандар дейт да. Эми аны мындай эле байкасаңар болот. Мисалы кичинекей балдар бурункудай болбой атпайбы? Мисалы бир айда бир көзү ачылып же бир айда кулагы уккан болсо, төрөлө замат эле көрүп эле врачтарды аңырайып карап эле бир ушундай нерселер болуп атат. Күлүп эле десеңиз. Баарын таң калтырып атпайбы? Себептен ушул жандардын баары ошол жерге жаралып атат. Булар баш ийбейт да жердин мыйзамына. Мисалы биз төрөлгөндөн кийин биз биринчи ата-эне тарбиялады да. Ата-эне тарбиялагандан кийин биз ошонун тарбиясында жүрүп калдык да, өзүбүздөгү баягы эркиндикти жаба баштадык да. Эми азыркы балдар өзүнүн эркиндигин жаппайт, ошо алар тиле албай атат. Себептен ушунчалык свободный балдар да. Себептен ошол доорго ылайыктуу балдар да. Биз азыр ошодон чыга албай атабыз да. Бизди ошол мектепте окутуп, ата-эне тарбиялай каякта болсо бизди тартипке сала берген да. Тартип менен биздин аң сезимдин баарын жаап салган да. Ушунчалык өсө турган аң сезимдердин баарын чектеп отурган жаап салышкан да. Бүгүн бул нерсени адамзат сезе баштады да. Азыр деле ошентип тарбиялап атпайсызбы балдардычы? Ошол түшүнбөй атабыз да. Эгерде биз ошого башкача тарбия берсек, мисалы горизонтальный тарбия берип атабыз да, бизче мисалы вертикальный берген жокпуз да тарбия. Эгер вертикальный тарбия бере турган болсок, балдарга ар ким биздин балдарыбыз гений болуп туулмак да, гений болуп кетип чыкмак да. Себептен ошондой мүмкүнчүлүк, ошондой
возможность адамда бар да. Гений болуп туулуп атат, бирок гений болуп чыкпай жатат. Чыкпайт азыр. Урматтуу ата-энелер, коркпоңуздар балдарыңыздар үчүн. Балдар 5-жыштыкка керек болсо ата-энелерине мурун өтөт. Алар даяр балдар. Булар уже жаңы доордун, алтын доордун балдары. Балдар үчүн кам санабагыла. Анан аруу топтон да келип атат да, тунууга отурганда аян албагандардын жардамы жааматка канчалык деңгээлде дейт. Мисалы, алар отурууга бирок ниет кылды да. Ниет нерсе аябай чоң болуп атпайбы? Ошол өздөрү ошолго кирди да, ниет аркылуу кылды. Муну кылып атам. Ана ичине эле агарып кетсин деген, ичине аруланып кетсин дегенде, бул адамдан өзүнчө Кудайга керектүү зор энергетика бөлүнүп чыга баштайт да. Ошон үчүн ал сен көрөсүңбү, көрбөйсүңбү деп анда эмес, сен ошол ниетиң менен кошулуп аткан чыгарып аткан энергия. Күч да. Чыгарып аткан энергия. Все, сон чоң рахмат Бактбекке. Бар болуңуз. Аябай ушундай керек маалда элдерди агартып, арулап, жакшы жолго салып атасыз. Бар болуңуз. Сизге чексиз сүйүү, мээрим, ыраазычылык. Рахмат. Бар болуңуз.